Инстаграмда таанышкан. Ош шаарында окуучу кызды батирге алып келип, кумарын кандырган жигиттер кармалды. Ош шаарында окуучу кыз зордукталды. Бул тууралуу 8 февралда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 2020-жылдын декабрь айында Ош облусунун тургуну арыз менен кайрылган. Ал 2005-жылы туулган кызын белгисиз эки жигит Ош шаарындагы батирлердин биринде зордуктаганын айтып, аларга тиешелүү жаза берүүнү өтүнгөн. Жабырлануучу кыз мектепте окуйт. 6 февраль күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы тарабынан бул кылмышка шектүү катары Ош шаарынын 2001-жылы туулган тургуну КТ менен АК кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул факты боюнча жазык кодексинин 161-беренесин белгилери менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Алгачкы тергөө иштеринин жүрүшүндө маалым болгондой, жабырлануучу кыз бул шектүү жарандар менен Инстаграм аркылуу таанышып, интернет аркылуу баарлашып жүрүшкөн. Кийин Ош облусундагы райондордун биринде жашаган жеринен алар чакырган Ош шаарындагы батирге барган. Булак Дейлы Кейже. Алайда 25 жаштагы аял асынып алды. Маркумдун апасы милицияга арыз жазды. Ош облусунун Алай районунун Гүлчү айылында 25 жаштагы аял өз үйүндө асынып алды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан клубка кабарлагандай, учурда анын өлүмүнүн себеби такталып жатат. Окуя 7 февралда орун алган. Маркум мектепте математика мугалими болуп иштеген. Ал эми жолдошу милиция кызматкери болуп иштейт. Алар мындан 1 жыл мурун турмуш курушкан. Алдын ала маалымат боюнча маркум мындан 2-3 күн мурун кесиптештерине балалуу боло албай жүргөнүн айтып кейген. Маркумдун апасы кызым өзүн өзү асып албайт эле, териштирип бергиле деп арыз жазды. 8 күн мурда күйөөсү Чоң Алайга кызматтык сапары менен кеткен экен. Балким телефондо жаман сөздөр айтылып, урушканбы деген да божомолдор бар. Аны да текшерип жатабыз. Эгер далилдене турган болсо, жолдошу жоопко тартылат деп билдиришти милициянын маалымат кызматынын катчысы Жемишбек Ашырбаев. Ашырбаевдин айтымында маркум балалуу боло албай жүргөндүктөн депрессияга түшүп кетип, өз жанын кыюуга барды деген версияда териштирилет. Аталган факты учурда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өз жанын кыюу беренеси менен катталып, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Милициядан билдиришкендей, экспертизанын жыйынтыгы менен аталган берене өзгөрүшү мүмкүн. Булак Клоп Кейже. Кыргызстандык келин Стамбулдун аэропортунда көз жарды. Маалымат боюнча окуя кече 7 февралда болгон. Кыргызстандык аял күйөөсү менен Санкт-Петербург шаарынан Стамбулга келген. Жубайлар паспорттук көзөмөлдөн кийин Анкарага учушмак. Бирок аял өзүн жаман сезип эс үчүн жоготкон. Күйөөсү Мухаммадали Исмаилов келинчеги кош бойлуу экенин айтып, аба майданынын кызматкерлери терминалдын жанынан төрөттү ыкчам кабыл алууга киришишкен. Аял ошол жерден кызын жарык алып келген. Көп өтпөй эне бала Башак шехир шаардык ооруканасына алып келинген. Учурда экөөнүн тең абалы жакшы экени айтылат. Ал арада окуянын күбөлөрү социалдык тармактарга аэропорттун кызматкерлери төрөттү кабыл алып жаткан видеолорду бөлүшүүдө. Булак Назар Ньюс Кейже. Муфтий Токтомушев экинчи мөөнөткө талапкерлигин коёт. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максат Ажы Токтомушев Аалымдар кеңешинин быйыл апрелде өтө турган курултайында муфтийликке өз талапкерлигин кайрадан коёрун Азаттыкка 8 февралда маалымдады. 4 жылда бир ирет курултай болуп турат. Аалымдар кеңешинин курултайы Кудай буйрса марттын аягы апрелдин башында өтүшү керек. Талапкерлер катталып, сынактан өтөт. Тиешелүү мамлекеттик органдар менен кеңешүүлөр болот. Аалымдар кеңешинин 21 мүчөсү да кайрадан шайланат. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да жаңы шайланат. Мен да Кудай буйрса өз талапкерлигимди муфтийликке кайрадан коёюн деп жатам. Максат Ажы Токтомушев 2017-жылы 4 апрелде мусулмандардын Бишкекте өткөн 6 курултайында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы болуп шайланган. Ал бул кызматка экинчи ирет ат салышууну көздөп турат. Булак Азаттык. Ырчы Анжеликаны коркутуп жатышат. Ырчы Анжелика Кайратованы коркутуп жатышат. Бул тууралуу ал жеке Инстаграм баракчасына жазды. Анын айтымында ырчыны комментарий бөлүмүнө бир душманы боттор аркылуу ар түрдүү жаман негативдүү сөздөрдү жазууда. Буйрутма берген адамдын заказы басылмайынча аккаунтумду жабууга туура келди деп билдирди ырчы айым. Булак Аргумент Кейже.